Кутман күн урматтуу достор. Сиздер үчүн автоматикалык көмүр меш жөнүндө атайын ролик сунуш кылам. Биринчи суроо. Мештин баасы. Бизде мештерге прайс тизмебиз бар. Анда котелдордун Польшадагы өндүрүүчү заводдон экспорттоо баалары көргөзүлгөн. Бишкектеги баасын мен азыр айтууга мүмкүнчүлүгүм жок. Бүгүнкү кырдаалды сиз өзүңүздөр жакшы билесиздер. Дүйнө жүзүндө коронавирус күчөп, карантин кирүүдө. Ошондуктан мештин жеткизүү баасы ар кандай болууда. Өндүрүүчү заводдо мештин жүздөгөн түрлөрү чыгууда. Алар көлөмү, салмагы, размери, бийиктиги жана башка параметрлери менен айырмаланат. Ар бир котелдун жеткизүү баасын саноо оңой эмес. Бажы төлөмдөрүн алдын алып саноодо да мүмкүнчүлүк болбой калат. Анткени ал түздөн-түз жеткизүү баасы менен байланышта болот. Бажы төлөмдөрү да дайым туруктуу боло бербейт. Ал бажыдагы растаможканын ставкасынан көз каранды болот. Мисалы биз аларды бир баада өткөрөбүз десек, ошол эле учурда ал өзгөрүп кетет. Ушул себептердин жыйынтыгында биз мештин акыркы баасын айта албайбыз. Баалар келгенде коюлат. Биз жеткизүү жана растаможкадан мештин баасын жогорулатпайбыз. Экинчи суроо. Эмне үчүн мештердин данасы Бишкекте жок? Даярдоочу завод алар 2 даана. Ал заводдор мештин 150дөн ашык түрүн чыгарышат. Анын бардыгынын даанасы Бишкекте сатууда болгону мүмкүн эмес. Биздин мурунку роликтерде мен сиздерге мынтип айткам. Мурун биз фура менен мештерди ар кандай түрлөрүн алып келчүбүз. Бирок бир топ кыйынчылыктарга жолуктук. Мисалы биз 200, 300, 500 чарчы метрге ченелген мештерди алып келсек, кардарларга 100 же 1000 чарчы метрге даярдалган меш керек болгон. Алардын түрлөрү 150дөй. Алардын кубаттуулугу, көлөмү да ар кандай болот. Ошондуктан биз аларды заказ менен алып келүүнү туура чечтик. Бул биз үчүн оптималдуу болду. Анткени мештин сактоосуна, сактоо кампанын ижарасына, анын коопсуздугуна кеткен каражат ашык чыгашаны пайда кылат. Ал албетте мештин баасын жогорулатуусуна алып келет. Эгер салыштырсак, ушул эле мештердин Россиядагы баалары биз сунуш кылган баалардан кем дегенде 1,5 эсе кымбат. Үчүнчү суроо. Мешти алам деген кардарлар. Биздин каналга директ же комментарий аркылуу кайрылсаңыздар болот. Үйүңүздүн аянтын, мештин колдонуу максатын, суу ысытуу, үй жылытуу, 2 себепти да көрсөтүңүз. Же башка бир өндүрүштүк мекемеге керектигин жазыңыз. Маалыматыңыздын негизинде сиз менен байланышабыз. Андан тышкары мештин Польшадагы баасын айта алабыз. Бирок болжолдоп айтканда, буга чейин Польшадан бери котелдун алып келүү баасы 350-500 евронун ичинде болгон. Мештин салмагына караштуу кымбат эмес. Дагы бир суроо. Мештин орнотуу баасы канча? Мешти орноткон баасы ал өзүнчө эсептелет. Аларды биз эмес, сантехниктер санашат. Анткени жылытуу системалар, ага байланыштуу түтүктөр ар бир үйдө ар кандай болот. Ошондуктан мешти орнотуу үчүн туруктуу баасы жок. Орнотуунун баасы 2 көрсөткүчтөн чыгат. Аткарган жумуш жана кеткен материал. Канча жабдуулар кетет жана канча иш талап кылынат, аны сантехник өзү тактап берет. Кийинки суроо. Кардарга меш жакты, бирок эмне үчүн кымбат деп сурайт. Мындан арзаныраак тапса болот дейт. Бирок менин сиздерге айтарым, мен Польшадагы заводко баргам. Ал Европадагы эң чоң завод. Заводдо металлды иштеткенде аны лазер менен кесет. Атайын котелго дайындалган стальды жана эң мыкты электроника колдонулат. Анан мешти жасоодо атайын металлды бүгүү технологиясы колдонулат. Ушул себептен мештин үстүндө тигиштери абдан аз болот. Жана анын герметика сапаттарына 5 жылдык кепилдик берилет. Бирок меш 5 эле жыл эмес, 10 жылдан ашык деле колдонсо болот. Бирок Казакстанда же Россияда колдонгон технологияларга салыштырсак, мештердин бир топ айырмачылыктары бар. Стальдын сапаты жана котелду жасаганда, металлды кескенде жана сварка кылганда колдонулган технологиялар эски болгондуктан, мештин сапаты да замандын талаптарына толук жооп бере албайт. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетейин. Котелдун баасы ал колдо жасалган котелдордун баасына салыштырмалуу бийик болот, туура. Бирок биз мештин ыңгайлуулугу жөнүндө сүйлөп жатабыз. Бул котел ал өтө ыңгайлуу.
колдонуу да оңой. Бул котел сиздин убакытыңызды, отунуңузду, көмүрүңүздү үнөмдөйт. Бизде дагы бир комментарий бар эле. Эмне үчүн мындай меш керек? Газ же электр мешти деле койсо болот. Албетте болот, бирок газ чуалгылары болсо өлкөбүздүн бардык жерине орнотула элек. Электр энергиясы кымбат. Ошондуктан бул жалгыз гана арзан вариант. Жылуулатуу насостор жөнүндө да эскертүүлөр болгон, бирок алардын бардыгы арзан эмес. Алар абдан жакшы, бирок анын түрлөрү да бар. Мисалы аба, суу жана аба, жер аба дегендер. Бирок анын баасын эсептегенде, монтаждык иштердин баасын, орнотуу үчүн жерди казып даярдоо баасын, бардыгын эсептеп чыгып, бул абдан кымбат деп таптым. Это дорого. Анан тышкары өзүн өзү актоо мөөнөтү да узак. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылдым. Эгерде сиздерде дагы сурооңуздар болсо, бизге жазыңыздар. Анда эмесе көрүшкөнгө чейин. Көңүл бурганыңызга рахмат.